Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда ишкерлерге жеңилдетилген насыя берүү тартиби тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Асанбаев Бакыт Респекович жана РСК банк ачык акционердик коомунун аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Ашимов Улан Расулматович маалымат беришмекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Бакыт Респекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Айыл банк ачык акционердик коому мамлекеттик банк катары көп жылдардан бери мамлекеттин ушу элге, дыйкандарга, фермерлерге, ишкерлерге жеңилдетилген насыя же болбосо ушу айыл жергесиндеги ишкерлердин ишин көтөрүүгө аябай чоң программалардын башкы банктардын бири болуп эсептелет, ишке ашыруучу банктардын бири болуп. Бүгүнкү күндө биздин Айыл банктын кредиттик портфели 21,5 миллиард сомду түзүп, баш аягы 72 миң кардар биздин кредитти пайдаланып келе жатышат. Мындан сырткары биздин банк көптөгөн банктык кызматтарды көрсөтөт. Универсалдуу банк деп айтсак болот. Мисалга алсак, биз кредит бермек, кредиттен бөлөк депозиттерди кабыл алабыз, которууларды жүргүзөбүз, валюталарды алмаштыруу жана расчетно-кассовое обслуживание деп коет, ошондой кызматтарды көргөзөбүз. Анан ушул 9-июндагы Кыргыз өкмөтүнүн 315 ишкердик субъекттерди каржылоо программасынын токтомунун алкагында ушу Айыл банк акционердик коому башка коммерциялык банктар менен чогулукта ушул программага катышып өзүнүн салымын кошот деп ушул боюнча иш жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бул коронавирус пандемиясынын кесепетинен көптөгөн биздин ишкерлер, дыйкандар, фермерлер жабыркап калды, кээ бирлердин бизнестери токтоп калды. Ошонун негизинде ушу өкмөт тарабынан атайы жеңилдетилген насыя берүү максаты суроосу көтөрүлүп, анан ушундай жаңы, жакшы элге, ишкерлерге ылайыктуу льготный кредитти берүү маселеси иштелип чыгып, азыр ошол боюнча иш башталды. Бүгүнкү күндө азыр каражатты алуу боюнча тиешелүү министерство менен бизде иш жүргүзүлүп жатат. Келишимдерге кол коюшкандан кийин, каражатты алгандан кийин биз каржылоону баштайбыз. Но бирок буга карабастан, эгерде кардарлар ушул насыяга муктаж болсоңуздар, биздин регионалдык өкүлчүлүктөргө, биздин филиалдарга кайрылып, биздин адистерден толук маалымат алып турсаңыздар болот. Алар эгерде сиздердин алчу кредитиңердин максаты ошо биздин берчү кредиттин шарттарына туура келсе, программанын шарттарына туура келсе, документтерди даярдап, заявкаларды белип өткөзө берсеңиздер болот. Анан биз өкмөттөн акчаны которуп алары менен сиздерди каржылоону баштайбыз. Эми негизгиси бул кардардын, бул кредиттин өзгөчөлүгү башка кредиттерге салыштырмалуу бул льготный болуп эсептелет. Жеңилдетилген пайыз менен мөөнөттөрү, сроктору, анан жанагы льготный период деп коебуз, каникул, негизги суммадан каникул берүү шарттары каралган. Негизги талаптарын, шарттарын айтып кетсек, бул финансылык колдоо көрсөтүү туризм тармагын, жеңил өнөр жайын, фармацевтик тармакты, жүк ташуучуларга, өндүрүштүк жана кайра иштетүү ишканаларына,
өнөр жайына, кен казуу өнөр жайын кошпогондо. Анан жана салыктык санарип териштирүү, киргизүү, электрондук эсеп фактураларды, программалык ККМдерди, товарларды маркалоону киргизгендерге ушундай жеңилдетилген насыялар берилмекчи. Бул жерде негизги дагы бир моменттерин айтып кетейин. Кредиттин суммасы жанагы кредитти өзүңүздөр билесиздер, подоборотный, анан на основные средства деп экиге бөлүп коебуз. Жанагы негизги каражатты сатып алуу, жаңыртуу, кеңейтүүгө, основной средства сатып алыш үчүн 6 айга чейин, бул 60 айга чейин, бул 5 жылдык мөөнөт деп койсок болот. Пайызы 6% менен 30 миллион сомго чейин ала алсаңыздар болот. Анан бул жерде дагы бир жакшы жери рефинансирование деп коебуз. Алынган кредиттин теңин, эгерде кардардын бүгүнкү күндө кредити болсо, ошону теңин жапканга бул жерде мүмкүнчүлүк шарт түзүлгөн. Анан бул кредитте 18 айга чейин, 1,5 жылга чейин, тактап айтканда, льготный период жана каникул негизги сумманы, кредиттин негизги суммасын төлөөгө ушундай шарт түзүлгөн. Анан подоборотный капитал, жанагы судьялорду оборотко салыш үчүн 3 жылга деп мөөнөт берилди, 20 миллион сомго чейин берилет. Бул жерде дагы жана рефинансирование каралган, 50%ке чейин өзүңүздүн кредитиңиз болсо ошону төгүп туруп, калган оборотко пайдалансаңыз болот. Бул жылдык пайызы 10, ал эми жана льготный период негизги сумма боюнча 6 айга чейин. Мындан сырткары азыр жаңы бул санарип териштирүү программасын алкан негизинде ушундай жаңы сунуш киргизилди бул продуктыга. Жанагы налог, салык органдары менен санарип териштирүү жүргүзүп, онлайн счет фактура жана контрольно-кассовый аппараттар, машиналар менен онлайн налоговый менен иш жүргүзгөндөргө биз 4%-тен кредит насыя сунуштап атабыз. Бул эми азыркы буга чейин дагы эгерде кардарлар ушундай иш алып жүргөн болсо, алар да кайрылып бизнестин бардык тармактарына колдонулса болот. Бул боюнча тагыраак маалыматты биздин жергиликтүү кредиттик адистерге жолсоңуздар, толук так түшүндүрүп берет. Анан мындан сырткары дагы 20 миллион сомго чейин 3 жылга өнөр жай, кайра иштетүү ишканаларын 11% менен каржылоо маселеси каралды. Бул боюнча дагы ушул шартта кредит бере алабыз. Льготный период бул боюнча 12 ай. Андан сырткары жана күрөөсүз чакан кредит берүү боюнча дагы кредит каралды 14% менен 1 жылга чейин, льготный период 3 айга. Анан муну биздин бардык кардарлар келип кайрылып ала алышат. Сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын резиденти болуш керек. Андан сырткары салык кызматында, социалдык фондунда талаптагыдай катталган ишкер болуш керек. Бул кредитти алууда эч кандай кошумча комиссия алынбайт. Анан белгилеп кетчү нерсе, бул кредит эгерде максатсыз пайдаланса, алган күндөн баштап баягы льготный ставка эмес, 30%-тен эсептелип төгүп башташат. Ошон үчүн ушул айыптык санкцияларды эске алып коюңуздарды өтүнөбүз. Анан мындан сырткары өзүңүздөр билесиздер, Айылбанк көп жылдардан бери жалаң эле ушул мамлекеттин льготный кредиттерин берип келбестен өзүнүн дагы каражатынын эсебинен, башка бир донорлордун каражатынын эсебинен башка банктарга салыштырмалуу арзан, ставкалары ылдыйраак, башка шарттары жеңилирээк кредиттер берип келатат. Айтып кетсек, мисалы үчүн биздин программада чакан кредит программасы бар.
бул чакан кредит программасы боюнча, продуктусу боюнча 900 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө 28 миң кардар 50 миң сомдон 10% менен 1 жылдык мөөнөткө иштетип келе атышат. Бул абдан жакшы шарт деп ойлойбуз, себеби айыл жергесинде билесиздер, башка микрокредиттик компаниялар же болбосо башка коммерциялык банктардын ставкалары жок дегенде эле 25-тен 30%га чейин болот да, а бизде 50 миң сомду 10% менен 1 жылга берип атабыз. Эгерде кардарга бул сумма жетишсиз болсо, биз 150 миң сомго чейин башка дагы без залога ушу көрөөсүз кредит бере алабыз. Алар 18%-тен 22%га чейин, 18%-тан 22%га чейин. Бул жерден ошол ушундай эле шартта, бирок мөөнөтү 2 жылга. Анан жанагы тиричилик, потребительские нужды деп коет, ошо тиричиликке дагы бул кредитти жумшаса болот. Анан салыштырмалуу ошо башка банктардын кредиттерине караганда ставкалары өтө эле ылдый. Анан дагы Айыл банктын дагы бир өзгөчө кредитный продуктусу бар. Бул жана лизинг, өзүңүздөр угуп жүрсөңүздөр керек. Бул продукт уже 8 жылдан ашык ушул элге, айыл жергесине, дыйкандарга, фермерлерге айыл чарба техникаларын жаңыртуу максатында ушундай лизинг берип келатабыз. Бүгүнкү күндө ушу 8 жылдан ашык мөөнөттө 4,5 миллиардтан ашык сом берилди. Ставкалары 6%дан 14%га чейин. Бул жерде баягы ставканын эмеси баягы өздүк салым деп коет. Канчалык өздүк салым көп болсо, ставка ошончолук арзаныраак болот. Анан баягы сатып алган техниканын баягы эмесине жараша болот да. Анан бүгүнкү күндө баш аягы 3157 техника дыйкандарга берилди. Бул жерде мындай тактап айтып кетсем, 2184 трактор 2,5 миллиард сомго берилди бүгүнкү күндө. Мындан башка 126 комбайн 664 миллион сомго берилди. Андан сырткары 601 айыл чарба шаймандары, жана навесной оборудование деп коебуз, соко, сеялка, жанагы картофелекопатель, ушул сыяктуу шаймандардан 601 айыл чарба шаймандары 470 миллион сомго. Анан 250дөн ашык жанагы өнөр жайга тиешелүү оборудованиялар, спецтехника деп коебуз, ошондойлор берилди да. Анан бул продукт боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө жеңил унаадан баштап жанагы керектелүүчү, бизнеске керектелүүчү оборудованиянын баарын финансировать этип бере алабыз. Анан былтыркы жылдан баштап биз жанагы асыл тукум өндүрүү малын лизинг катары бергенди баштадык. Бүгүнкү күндө 70тен ашык 72 баш жанагы породистый уйларды саттык 10 миллиондон ашык сомго. Бул жерде баягы залог коюлбай эле кардар өзүнүн өздүк салымын кошот дагы, жанагы асыл тукумдуу малды өнүктүрүүгө малдар сатып алса болот. Анан дагы өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекеттик ГИК программасы бар, жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын дагы эң чоң кредиттик портфелин эң көп берүүсүн биздин банк аркылуу жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө 1880 кардар үйлүү жайлуу болуп, азыр ошол кредит алып 1 миллиард 600 миллион сомдун кредитин иштетип, төгүп, өз үйлүү жайлуу болуп иштетип жашап жатышат. Анан жалаң гана биздин Айыл банк айыл жергесиндеги айыл бизнесин карабастан биз башка дагы тармактарды каржылай беребиз. Бишкек шаарында, Ош шаарында дагы, чоң шаарларда дагы өзүбүздүн башка түрлүү кредиттик продуктыларыбыз бар. Мисалы үчүн соода саттыкка да беребиз. Салыштырмалуу башка банкка караганда ыңгайлуу 21-22% менен. Андан сырткары кайра иштетүү, өнөр жай,
багытына да беребиз. Алардыкы 14-16% менен мөөнөтү 5 жылга чейин берилет. Анан ушул менен токтоп калбастан, мисалы үчүн медицина тармагын, курулуш тармагын, кайра иштетүү тармагын, жанагы текстиль тармагын, тоо кен казуу тармагын баарын тең биз каржылап, бүгүнкү күндө баягы Кыргызстандын экономикасынын болгон тармагын баарын каржылаганга биздин акча каражатыбыз да жетип, бүгүнкү күндө иштешип жатабыз. Анан баягы дагы бир жолу токтоп кетчү нерсе, банк айыл жергесинде биринчи орунду ээлейт, лидер болуп эсептелет бул кредиттерди айыл жергесине берүү боюнча. Ал эми бул Кыргызстан боюнча коммерциялык банктардын арасында кредиттик портфели боюнча экинчи орунду ээлеп келет. Кайтарымдуулугу аябай жакшы. Анан бүгүнкү күндө активи 30 миллиарддан ашык сомду түзүп, депозиттик базасы 14,5 миллиарддан ашык, кредиттик портфели 21,5 миллион. Анан эң банктардын арасынан дагы баягы филиальный сетте точкаларыбыз Кыргызстан боюнча 166 точкабыз бар. Анын ичинен 36 филиал, где-то 22 регионалдык өкүлчүлүктөр, сбир кассаларыбыз бар, чакан кредит офистерибиз бар. Ошолордун баары азыркы бүгүнкү күндө толугу менен иштеп жатат. Анан кененирээк маалымат болсо, ошол биздин точкаларга кайрылып, толук маалымат алып, кайрылып турсаңыздар болот. Рахмат. Улан Расматович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Позвольте мне рассказать от имени Открытого акционерного общества РСК Банк информацию о текущей деятельности банка, связанной с пандемией COVID-19, также об основных условиях проекта финансирования субъектов предпринимательства. На сегодняшний день все региональные отделения банка продолжают работать в штатном режиме. Работают 52 филиала, 134 точек обслуживания, также 18 точек работающих без выходных и по продленному графику. В то же время банк ежегодно участвует в реализации льготных государственных программ, льготного финансирования, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики. Несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, проект финансирования сельского хозяйства 8 реализуется активными темпами. Стоит отметить, что банк сохранил темп и объем кредитования по данному проекту на уровне прошлого года. В рамках данного проекта фермеры, также субъекты агробизнеса могут получить льготные финансовые средства на льготных условиях на проведение весенне-полевых работ, на проведение агротехнических мероприятий, также, в общем, на развитие своего бизнеса. В связи с пандемией коронавируса банк продолжает принимать заявления от заемщиков, заявления, связанные с просьбой о предоставлении льгот по кредитам. По сегодняшний день заявки в количестве 2699 кредитам на общую сумму 3,5 миллиарда сомов были удовлетворены. Стоит отметить, что в случае, если клиент не может приехать в отделение банка, то у него есть возможность отправки своего обращения, заявления посредством электронной почты, посредством социальных сетей, таких как WhatsApp, Telegram. Такие заявления в обязательном порядке банком будут рассмотрены. Также стоит отметить, погашение кредита можно производить, не выходя из дома, посредством мобильного приложения РСК-24, которое позволяет нашим заемщикам оплачивать не только кредиты, но и другие платежи. Это коммунальные услуги, это налоговые платежи, это может быть штрафы за нарушение ПДД. Итого количество услуг превышает более 400. Банком утвержден новый кредитный продукт на основе постановления правительства
от 9 июня за номером 315 собственный кредитный продукт. Целью данного государственного проекта финансирования субъекта предпринимательства является оказание поддержки мелким предпринимателям, субъектам малого и среднего бизнеса, также субъектов крупного бизнеса, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса COVID-19 путем обеспечения льготными кредитными средствами. Кредиты предоставляются для отраслей туризм, легкая промышленность, фармацевтика, транспорт, производственные и перерабатывающие предприятия, включая агропромышленность и обрабатывающая промышленность. Заявителям могут выступать индивидуальные предприниматели или юридические лица с более сложным организационно-правовой формой, имеющие положительную кредитную историю. Стоит отметить, банк не будет принимать во внимание на просрочки, допущенные во время карантина. Кредиты по данному проекту будут предоставляться без комиссии сроком от 3 до 5 лет, в зависимости от цели кредитования. Также предусмотрен льготный период по погашению кредита до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 4% до 11%. И при этом максимальная сумма на одного субъекта, на одного заемщика составляет 30 миллионов сомов. Также возможно частичное рефинансирование задолженности заемщиков. Как я уже отметил, условия кредитования зависят от цели кредитов. Позвольте остановимся тогда на каждом категории отдельно. Первое. По кредитам, целью которой является приобретение, обновление, модернизация и расширение основных средств, кредиты будут предоставляться сроком до 5 лет с максимальной суммой 30 миллионов сомов под 6% годовых. Вторая категория – это для тех, кто планирует закуп сырья для производства, для покупки комплектующих и запасных частей для оборудования и спецтехники. Для данной категории предусмотрены кредиты до 20 миллионов сомов сроком до 3 лет и по 10% годовых. Третье направление – это субъекты, применяющие компоненты цифровизации на налоговых процедур, вне зависимости от цели кредитования. По данной категории максимальная сумма кредита составляет 10 миллионов сомов, срок кредита 3 года, льготный период до 12 месяцев, под 4% годовых. Также для субъектов данной категории предусмотрен льготный период по процентам сроком до 1 года. Четвертая категория – это для промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий, обращающихся за рефинансированием действующих кредитов. Предусмотрены кредиты, максимальная сумма которой составляет 20 миллионов сомов сроком до 3 лет, с льготным периодом до 12 месяцев и под 11% годовых. Последняя категория – это проекты предусмотрено микрокредитование. Кредиты будут выдаваться на беззалоговой основе с максимальной суммой до 150 тысяч сомов по 14% годовых. Имеется возможность получить льготный период до 3 месяцев. И данный продукт будет доступен во всех региональных филиалах, включая филиалов, которые находятся в городе Бишкек и Ош. Стоит отметить, проекты с участием женщин-предпринимателей, также предприятий, большинство работников, которых составляют женщины, также проекты с регионов будут иметь особый приоритет. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О льготном кредитовании предпринимателей вас проинформировали заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Айылбанк» Асамбаев Бакыт Рыспекович и начальник отдела координации регионов открытого акционерного общества РСК Банк Ашимов Улан Расулматович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызская национальная информационная
информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.